Өнөр жай министрлигине караштуу ветеринардык кызматтын Бишкек башкармалыгынын эсепчиси пара алып жаткан жерден кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык 25-июлда опузалап пара талап кылуу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, 40 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен Бишкек башкармалыгынын эсепчиси кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Көрсөтүлгөн акча каражаттары жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча оң корутунду чыгаруу максатында Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын кызматкерин өткөрүп берүүгө арналгандыгы аныкталды. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Ош шаардык кеңештин депутаты Алмаз Иминжановго издөө жарыяланды. Атайын кызматтын маалыматы боюнча Ош шаардык кеңештин депутаты Ош шаарынын Туран Кичи районундагы жерлердин берилип кетиши боюнча издөөгө алынды. Бул инициалга Иминжанов Алмаз Шакировичтин аты жөнү туура келип жатат. УКМК тараткан видеодогу аял Алмаз Иминжанов тууралуу айткан. Анын айтымында жарандар жер аянттарын аталган депутаттан жана анын жакындарынан сатып алышкан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ош шаарынын Туран Кичи районундагы жер аянттары боюнча жеке менчикке мыйзамсыз берүүгө айыпталып, муниципалдык жооптуу кызмат адамдарын кармаган. Анда Ош шаарынын экс-вице-мэри Жасур Азимов, Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын экс-башчысы Ашим Семетеев, кадастр мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси Ильяс Сансызбаев, Ош аймактык архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын экс-башчысы Алтынбек Токошевди кармагандыгын маалымдаган. Учурда алар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Абдыкерим Сыдыков, Иманал Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишенал Арабаевка азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар наамы ыйгарылды. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Кара Кыргыз автономиялуу облустун түзүлгөндүгүнө 100 жыл толуп жаткандыгына байланыштуу аты аталган инсандардын тарых алдында эмгегин баалоо максатында улуттук лидерлерди журт атасы катары таануу токтом кылынган. Өлкө башчынын маалымат кызматы мамлекеттин түптөөчүлөрүн аталар деп атоо салты бар экендигин белгиледи. Алардын арасында жол башчылар, жетекчилер, көрүнүктүү башкаруучулар, саясатчылар, аскер адамдары, өз элинин патриоттору, ошондой эле тарыхый окуялардын катышуучулары, мамлекеттин калыптанышына чогуу салым кошкон карапайым адамдар болгону кошумчаланды. Бишкекте сентябрдан тарта 30 мектепте сабактар жарым саат эрте тагыраагы 7:30 башталарын мэриядан билдиришти. Учурда Борбордогу 103 мектепте 198.029 бала окуйт. Анын ичинде 7.842 бала чүйдүн жакынкы райондорунан келишет. Жаңы окуу жылында 30 мектепте окуучуларды саат 7:30 баштап окутуу пландалууда. Буга чейин шаардагы мектептердин 14-үндө сабактар ушул учурда башталып келген деп айтылат маалыматта. Ошентип күздөн тарта иштеп жаткан муниципалдык мектептерден 42-44% эрте мененки саат 7:30 баштап окушат. Мындан тышкары мэрия ата-энелерге автоунааларды мектептердин жанына токтотууга тыюу салганын, эреже бузгандарга айыппул салынып, эвакуатор алып кетерин эскертти. Ош калаасында кезектеги автобустар каттамга чыгарылды. Ош шаардык муниципалдык автоунаа мекемеси автобустардын 3-чү партиясын каттамга чыгарды. 125 маршрутту каттам токтотулуп, ордуна 25 автобустун каттамы коюлду. Эскерте кетсек, Ош шаарына 100 автобус алынып келинген. Автобуста 25 отургуч болуп, сыйымдуулугу 56 жүргүнчүгө ылайыкташкан. Салондо уюлдук аппаратты кубаттаган түйүн жана шамалдаткычы бар.